Наилегчайшего дивизиона UFC это 57 килограммов. Представляем бойца в синем углу октагона. Ему 19 лет. Он из Казахстана, город Талхар. Имеет чистый профессиональный рекорд. 2 поединка и 2 победы, ни одного поражения. Тренеры Мергем Башгер и Темирлан. Спортклуб Барыс Топ-Тим. Кандидат в мастера спорта Казахстана по боксу. Чемпион Азии по ушу Саньда. Встречайте, Арнур Кадырболат! Его соперник в красном углу октагона. Ему 23 года. Представляет Кыргызстан, город Бишкек. Также имеет чистый профессиональный рекорд. 2 поединка и 2 победы, ни одного поражения. Тренер Фадрух Абдуджапаров. Спортклуб Джашкуч. Призер чемпионата Азии по гамма-ММА. Чемпион Кыргызстана по ММА. Достойный сын кыргызского народа. Болотбек уулу Шергази! Азыр эки мушкер беттеш өткөрүүгө толугу менен даяр жана ортодогу калыс Сүйөрбек мырза азыр мушкерлерге акыркы сөздөрдү айтып жөнөттү жана эң жеңил салмак чембирдиги тактап айтканда 57 килограмм. Эми ар кайсы лигада арганда негизинен, бирок Кыргызстанда эң жеңил салмак бул албетте 57 көп уюмдарда. Бизде 52 деген салмак жок. Бирок Казакстанда ошол учурда буга чейин UFC'де да салмак болгон. Азбеттештин өзүнө келели. Алгачкы секундалардан тартып эле кыргызстандык мушкер Шергази уулу Болотбек уулу Шергази тагыраагы өзүнүн жогорку деңгээлде көрсөтүүдө. Анын атаандашы Арнур Кадырболат эгер карьерасында тайбокс боюнча сүйүүчүлөр арасында Азиянын чемпиону болууга да жетишкен жайы бар. Ошондуктан Арнурдун бутка туруу абалында дайындап койгон бир суперстери али болуш керек. Мен жеке пикиримде. Бирок алгачкы секундаларда азырынча Шергази өзүн өтө эле эркин сезүүдө. Өтө жакшы азыр кайрадан Шергазинин алдыга карай кирип барган аракети. Арнур бирок баарын тең өзүнүн көзөмөлүндө сактап, салкын кандуу мүнөздө беттешти улантууга даяр. Жакшы Арнурдун азыр алгачкы чабуулдук аракети жана каршы аракеттен Шергази Болотбек уулунун чабуулу эң сонун чыкты азыр. Бирок Арнур токтоп калбайт. Экөө негизинен бири-бирине абдан төп келген мушкерлер. Менин жеке пикиримде, эми жөнөкөй көрүүчү иретинде, ошол эле мезгилде бул лиганын матчмейкери иретинде да айтсам болот. Дагы азыр Арнур Кадырболат ортону кармап беттеш алып барууда. Ал эми анын каршылашы Шергази. Ой-ой-ой, эң сонун азыр бортушка жакшы тепкен Шергази, бирок ошол учурда Кадырболатта жөн калган жок. Дароо каршы соккусун узатып үлгүрдү. Ал ортодо дагы бир жакшы чабуул. Шергази атаандашын кулатып алды. Азыр раундтун бүтөрүнө али көп бар. Андыктан мындай абалда азыр казакстандык мушкерге өтө кыйын болот, албетте. Өтө кыйын болот. Себеби Шергазинин артыкчылыгы менимче дал ушул партер абалы. Эгерде Арнурдун тайбоксчусу экендигин айта турган болсок. Шергази азырынча эң сонун абалды жакшы көзөмөлдөп жатат жана ушул жерде эми чыканак менен да соккуларды узатууга даярданып тургандыгын көрүүдөбүз. Эң мыкты позиция албетте, бирок ошол учурда азыр гана бир аз нокдаун абалында калган Арнур акырын эс алып жаткандай. Анда эстен чыгарбашыбыз керек. Шергази бирок өтө туура иштеп жатат. Албетте кыска аралыктан чыканак менен түртүп иштеген бул өтө ыңгайлуу, ошол учурда пайдалуу. Эң сонун азыр
Арнурдагы оңой менен атаандашына соккуларды узатууну каалабайт жана кандай болсо дагы эптеп айтор бул абалдан чыгыш керек. Ал ортодо фул маунт. Шергазы эң сонун абалга келди. Казакстандык мушкер азыр акырындап жылмышып чыгып кетүүгө дагы аракетин көрүүдө. Жаман эмес, жакшы коргонуу, бирок андан ары абалды позицияны оңдоого казак мушкерине мүмкүн болгон жок. Ал ортодо өтө мыкты соккулар жана бетте шаяктады. Албетте Шергазы дал ушул фул маунттагы артыкчылыгын текке кетирбеши керек эле. Куттуктайбыз кыргызстандык мушкерди өз кезегинде. Ал эми Кыдырболот албетте бүгүнкү беттеште жеңил ызасын тартты. Итак, дорогие дамы и господа, в этом бою у нас есть победитель. В первом раунде победу техническим нокаутом одержал и все еще остается непобежденным Полотбеку Шергазы!